Саламатсыңар балдар. Бүгін біз сілер менен жеке гигиена темасын кайталайбыз жана бекемдейбиз. Гигиена бұл сырткы чөйрөнүн өз алдынча адамга жана бүт калкка карата таасирин тийгизген. Ошондой эле ден соолукту сактоо жана өмүрдү узартуу үчүн ар бир адам жана коом аткарууга тийиш болгон гигиеналык нормаларды, талаптарды жана эрежелерди иштеп чыгуучу илим. Бұл сабақта біз жеке гигиенаға, башкача айтканда гигиеналык эрежелердин жыйындысына токтолобуз. Аны аткаруу өз алдынча адамдын ден соолугун сактоого жана чыңдоого түрткү берет. Жеке гигиена өзүнө рационалдуу бир суткалык режим, денеге жана ооз көңдөйүнө кам көрүү, кийим кече жана бут кийимдин гигиенасы, жаман адаттардан баш тартуу, тамеки чегүү, алкоголь, баңгизат сыяктуу. Жеке гигиенанын көпчүлүк эрежелерин кенже класстардын материалдарынан билесиңер жана аны сактап жатасыңар деп ишенем. Мисалы, кол жуу жана ооз көңдөйүнө кам көрүү эрежелери. Бүгүн биз денеге, чачка кам көрүү, кийим кече жана бут кийим гигиенасынын эрежелерин карайбыз. Денеге кам көрүү теринин абалынан адамдын ден соолугу, анын иштөө жөндөмдүүлүгү, ар кандай ооруларга каршылык көрсөтүүсү көз каранды. Тери абдан көп функцияларды аткарат. Организмдин ички чөйрөсүн коргоо, организмден зат алмашуу продуктыларын бөлүп чыгаруу, жылуулукту жөнгө салуу жана башка көп нерселер. Денени 4-5 күндө бир жолудан кем эмес душта, ваннада же мончодо ысык суу менен самындап жана мочалка менен жууп туруу сунушталат. Мындан соң ич кийимди сөзсүз алмаштыруу зарыл. Колдун териси өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Анткени ага патогендүү микробтор жана гельмиттердин жумурткалары жабышып калышы мүмкүн. Алар андан тамак аш азыктарына жана идиштерге өтөт. Дааратканадан кийин, ар кандай жумуштарды аткарган соң, жаныбарлар менен байланыштан кийин жана тамактанаардын алдында колду самындап жууш керек. Буттар дагы системалуу кам көрүүнү талап кылат. Буттарды күн сайын самындап жуу, байпактарды бат-баттан алмаштырып туруу керек. Кургак чорду пемза, чорду алуучу пластыр же чорго арналган суюктуктун жардамы менен өз учурунда тазалоо керек. Бут жана колдо сыйрылган жана көгөргөн жаракаттарды дарылоо керек. Чачка кам көрүү, заманбап чач кесүү жана жууп турууну камтыйт. Чач жууш үчүн чарба самынын же болбосо кир жууганга арналган синтетикалык жуучу каражаттарды колдонууга жол берилбейт. Атыр самын же шампуньду пайдалануу сунушталат. Какач пайда болгондо майлуу чачтарды айына 1-2 жолу дарылоочу шампуньдар менен жууса болот. Кийим кече жана бут кийим гигиенасы. Кийим адамды курчап турган чөйрөнүн терс таасирлеринен коргойт. Ысык, муздак, жамгыр, чаң жана кир, курт кумурскалардын чыгып алышы, ультра көгүш нурлануу жана башкалар. Ошол эле учурда организмдин нормалдуу жылуулук алмашуусун камсыздайт. Кийим мезгилге жана курчап турган чөйрөнүн климаттык шарттарына дал келүүгө тийиш. Кышында кийим сууктан көзүндө жана жазында нымдуулуктан жана шамалдан жайында ысып кетүүдөн коргоого жана кышкы кийимге караганда көбүрөөк аба өткөргүчтүгү менен айырмалануусу керек. Кийим таза болууга тийиш. Процессте байпак, кийим кече сыртынан эле эмес, ошондой эле ичинен дагы теринен бөлүп чыгарган продуктыларына, тер эпителий жана башкалар булганат. Ошондуктан ал үзгүлтүксүз жуулушу же химиялык жол менен тазаланып турушу керек. Бирөөнүн кийимин кийүүгө жол берилбейт. Спорттук кийим спорттун ар кандай түрлөрү спецификасы тарабынан коюлган талаптарга жооп берүүгө тийиш. Ал мүмкүн болушунча жеңил болууга жана кыймылдарды чектебөөгө тийиш. Күнүмдүк жашоодо спорттук кийимдерди пайдалануу гигиенага жатпайт. Бут кийим жеңил жылмакай жана жакшы жеңилдетүүчү болууга тийиш. Аны жылуулукту коргоочу жана сууга туруктуу касиеттери аба ырайынын шарттарына дал келүүсү зарыл. Бул талаптарга табигый булгарыдан тигилген азыраак, жылуулук өткөргүчтүккө ээ жана бекем, ошондой эле суу болгондон кийин формасын сактап калуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон бут кийим баарынан жакшы жооп берет. Жеке гигиена эрежелерин сактагыла жана кийим кече бут кийимди туура тандагыла, өзүңөргө кам көргүлө. Кымбаттуу балдар, силер жакында мектепти бүтүп кетесиңер жана силердин жашооңордун башка мезгили башталат. Бирок силердин адам катары калыптанууңар дагы эле улана бермекчи. Ошондой эле силер билген зыяндуу адаттардын категориясы бар, бирок жашоодо алардан алыс болуу же азайтуу керек.
Бұл психоактивдүү заттарды пайдалануу, алкоголь, тамеки чегүү, баңгизат, балит, булганыч, сырткы көрүнүш, жыйналбаган бөлмө, шкафтагы бөлмөлөрдөгү чачылган буюмдар, тазаланбаган жумушчу стол, зыяндуу тамактарды пайдалануу, гамбургер, снектер, чипсылар, газдалган суусундуктар, күн режимин аткарбоо.